Aradan bir ay убакыт өтүп, Абдулла мени чакырды. Барсам, колундагы бир кагазга тигилип турат. Мубарак болсун, Абу Абдурахман, жаңы китеп үчүн эрежелерби дедим. Таптың, пландарым. Бул жактагы жазылгандар хадистер менен тастыкталган. Устазымдын насааттарынан алгандарым соода тармактарын өз ичине ала турган китеп үчүн негиз боло алат, деди. Кубануу менен кагазга көчүрөмүн деп айттым. Балким өзүң жазасың планга негиздеп, деди. Мен ага, мен сенден өтүп китеп жазсам, урпактардын каргышына калам деп жооп бердим. Оба, кичипейилсиң. Бирок эртең эмне болушун мен да, сен да билбейбиз, дедим. Бир окуп көрчү, деди. Ар дайым анын жазгандарын колума алган кезде толкундануу болот. Бул жолу да эл үчүн пайдалуу жазууларды ушундай сезим менен колума алдым. Чоң кызыгуу менен окуй баштадым. Чынчыл ишкер үчүн 10 алтын эрежелер. Биринчи. Эй мусулман ишкер, ырыскы берүүчү болгон заттын жазган тагдырына ыраазы болгон. Бул жолдо тоокел кылып, ыйманыңа жараша турган бир орунга ээ бол. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: эгер сиз чындап ыйман келтирген болсоңуз, Аллахка тоокел кылганыңызда, эртең менен ач чыгып, күн батканда ток абалында уясына кайта турган куштарды ырыскыландыргандай, сизди да ырыскыландырган болот эле. Экинчи. Эй мусулман ишкер, Алла Таала белгилеп берген адал жана арам чек арага көңүл бур. Күмөндүү нерселерден жүз бургун, аброюңа так түшпөсүн. Үчүнчү. Эй мусулман ишкер, ырыскы издеп эрте таңда аракет кылгын. Үйүңдөн чыгып, күндү ойготушуң зарыл. Ошондо берекеге ээ болосуң. Азирети Али радиаллаху анху айтат: мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Аллахым үммөтүм үчүн эрте таңды берекелүү кыл деп дуа кылганын уктум. Төртүнчү. Эй мусулман ишкер, алууда жана сатууда, карыз берүүдө жана алууда оңой жолун негиз кылып ал. Ошондо соодаңды тынч абалда ишке ашырып, Аллахтын рахматына жетесиң. Бешинчи. Эй мусулман ишкер, сатып жаткан мал мүлкүңдүн сапатын жана баалуулугун кетире турган бир айыбы болсо, муну кардарга ачыгын айтып сат. Антпесе соодаңа арам аралашып, бирөөнүн наалатына каласың. Хадис: ким айыбы бар малды сатып жатканда аны кардарына айтып койбосо, Аллахтын ачуусу келет жана периштелердин наалатына калат. Алтынчы. Эй мусулман ишкер, пайызга акча бере турган, пайызга акча ала турган жерде турбашың керек жана бул маселеге өтө сергек менен мамиле кылышың зарыл. Ошондо Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын кабак кашына жана ачуусуна туш болбойсуң. Жабир радиаллаху анху айтат: Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам пайыз бергенди, аны алганды, аны кагазга түшүргөн жазууну жана буга күбө болгондорду наалаттады жана алардын баары күнөөсүнө тең шерик деп айтты. Жетинчи. Эй мусулман ишкер, кыла турган ишиңди туруктуулук менен аткарышың, сабырдуу болушуң жана эсеп китепте эртеңки күнүңдү көздөп эмес, алыскы көргөчтүк менен аракет кылышың керек. Ошондо ийгиликке жетишесиң. Айша радиаллаху анху Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Таала сиздерден бир киши үчүн бир тарапты нерсени ырыскы келишине себеп кылып койсо, бул өзгөргүчө же кыйындап кеткенге чейин аны таштабасын. Сегизинчи. Эй мусулман ишкер, дүйнө маалы көздөп сокур кылчу жана жагымдуу экени талашсыз, бирок Алла Тааланын алдында өтүп кетчү жана кадыры жок экенин унутпа. Ошондо ач көздүк айлампасына түшүп, дүйнө талабында чектен чыкпайсың. Тогузунчу. Эй мусулман ишкер, малыңды ылайык болгон баадан ашырып сатыш үчүн туура эмес жолдорго кирип калбастыгың жана кардарды эч качан алдабастыгың керек.
Мына ошондо Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы үммөтү болушпактын колдон чыгарбаган болосуң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: алдаган адам бизден эмес. 10-чу. Эй мусулман ишкер, бейиште эң жакшы достор менен кошуна болушту кааласаң, өз ишиң жана соодаңды чынчылдыктын үстүндө курушуң жана эч качан акыйкат жолдон тайбастыгың керек. Чынчыл жана ишеничтүү соодагерлер, пайгамбарлар, чынчыл жана шейиттер менен бирге болот. Окуп бүттүм. Кылган иштерибизди, чоң соода кербендерибиз, тапкан алтындарыбыз, алган илимдерибиз көз алдымдан өтө баштады. Кыяматка чейин алтын эреже болуп кала турган насааттарды көкүрөгүмө басып, ойлонуп калыпмын. Бир окумда карасам, Абдуллах алыс жактарга карап турган экен. Колумдагы баракча менен унчукпай артка кайттым. Адатта ал алыстарга ойчул тигилип турган болсо, анын оюн бөлбөйт элек. Ал учурда же Аллахты зикир кылып жаткан, же соода жөнүндө ойлоп жаткан, же болбосо чыгарма үчүн жаңы эреже түзүп жаткан болор эле.